Бул жер Өзгөн районуна караштуу Куршап айылы. Куршап айылынын тургундары ушул каналдан суу ичишет экен. Ичүү үчүн ушул суудан пайдаланат экен. Тамак ашка, жуунганга деле, ичкенге деле ушул суудан пайдаланышат. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, бул сууду моминтип мал деле ичет. Көрсөңүздөр, малдын туяктары. Там бул жерде малдар бүт булгап кеткен сууду. Бирок Куршап айылы ушул сууду ичкенге мажбур. Мына малдар келатат. Монтип малдар да суу ичет. Бирок ушул суудан айыл тургундары ичкенге мажбур. Себеби таза суу тартылган дейт, бирок ал таза суу келбейт бул айылдарга. Бул көчө Куршап айылындагы Ыдырыс Мырзаев көчөсү. Бул жака таза суу мындан 2-3 жыл мурда тартылган деп айтып жатышат, бирок таза суу чыкпайт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында таза суу 1 саат гана чыгышы мүмкүн, чыкпаса ошол жанакы көргөн каналдан ичишет. Бизде таза суу боюнча ушундай. Бизде бул таза суу негизи Куршап айылында мурда болгон, кийин жок болуп кеткен. Элдик шайлоодо жергиликтүү депутаттар шайланган мезгилде депутаттар ушинтип чыгарып беришкен. Чыгарганда мына 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл болуп калды. Бирок убагында келбейт. Кээ күнү келет, кээ күнү келбейт. Анан бизде өкмөт ушул боюнча кайрылтуу жолду көрдүк 1-2 жолу. Убак сааты менен кое берсин, же череден, же мынанча сааттан мынанча саатка чейин. Негизги арыктын акыбалы бул. Ушу таза суу боюнча көйгөй эле. Машинасы балар ар жактан алып келип ташыйт, булактан алып келет, кээ бир каналдан ачет. Арыкта суу болгондо арыкта алып тунутуп ичебиз ушундай. Же бир нерсе болгон болсо өкмөттөн же таза суудан келип бизге оңдоо бербейт. Эми бала экен, ар кыл адамдар экен, сынып калса дагы өз оңдойбуз. Өз сваркалап, темир сатып беребиз. Мынтип кичине цемент куюп аракет кылабыз өзүбүздүн колубуздан келишинче, өкмөт күтпөй. Эми таза суу азыр бөлүнүп, өзүнүн жардени болуп чыгып кеткен, бирок карабайт.